бул адамдын саламаттыгынан сырткары сулуулук тартуулайт. Жылмайганда тишиң тегиз, аппак болгон болсо, маанайың да жогору болот. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө кадимки тиштен көп деле айырмаланбаган протез же кийме тиштер тууралуу кеп кылабыз. Жумшактан ич, катуудан тиш оорубасын деп айтып коет. Ал эми тишке убагында кам көрбөгөндөн улам курт түшүп, эч айласы калбаганда акырында мындай протез тиштерди койгонго туура келет. Жулдузбек Токтобаев 30 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп, ушул жаатта эмгектенип келет. Анын айтымында мындай ыкма тишти сактоого болбой калып, жулдурганда, кандайдыр кырсыктардан, илдеттерден улам тиш түшкөндө жана ушул сыяктуу учурларда колдонулат. Тиш дарылоодо, тиш оорулары боюнча эң биринчи ошо тишти дарылап, тишти убагында профилактика алдын алып, ар бир ооруду алдын алып сактабастан жүрө берген болсо, ал акырын баягы тиштин түшүшүнө, жоготушуна алып келип, андан кийин ошо эң акырында келип туруп тиш салышка туура келип калат да. Адис желимден жасалган протез тишке караганда темирден жасалганы бир топ ыңгайлуу жана сапаттуу болот дейт. Андан сырткары бүгүнкү күндө дал ушул темирден жасалган протез тиштер кеңири жайылып баратат. Толук алып салма протезде биринчи бул таңдайды, анан мүлктү бардыгын каптап тургандыгына байланыштуу тамактын жана даамын сезүү дагы азаят, ысык суукту сезүү да азаят. Анан кийин ооз көңдөйүндө ушул баягы бүт таңдайды баарын жаап тургандыгынын себебинен мунун көлөмү да чоң болгондугуна байланыштуу азыр ошол бүйгелный протез деген жана темирден жасалат. Жогоруда биз сөз кылган протез тиштер тиш усталардын колунан даярдалат. Жалындаган от, желим колдонмо жана башка керектелүүчү каражаттардын жардамында жасалат. Пациенттин өзүнүн тишин арылап туруп калбал бергенден кийин анда слепокто. Анан биз аны куюп ачып туруп модельди. Мына воскту менен моделировка кылабыз, газ менен. Восктун жардамы менен. Моделировка кылып тиштин формасын чыгарабыз. Анан буну гипске, кюветага отургузуп туруп, кийин бул ак тиш кылабыз да, пластмассовый. Бир адамдын тиши жок эле дегенде 2 күндө даяр болот. Аны жасоодо калыбын өзүндө чыгаруу көп убакытты алып, кылдаттыкты талап кылат. Аталчылыгы ушул моделировка деп коет, формасын чыгарыш да. Формасын чыгарышка бул өтө чеберчилик талап кылат да. Айласыздан гана колдонулган каптамай жана протез тиштери эч бир инсанга керек болбой эле адамдын жаркыраган өз тиштери аман болсун. Ал үчүн дайыма тиштерди таза сактап, кам көрө билели. Айжурок Каныбек кызы, Эмилбек Каныбеков, Атай Сыдыков, Таң нуру программасы.